Мына бүгүн биз дагы биздин районубузда бир жакшы таамалдыктын аркасы менен ушул жерге чогулуп отурабыз. 77-ci Kırgız hökümetinden 377-ci toxtom çıqqan. Uşağa жооп бере турган, бүт стандартка жооп бере турган базар ачылды. Bugün Айыл чарба күнүнө карата биздин Токтол районунда Жаңжол аймагында жаңы мал базар ачылып, элге, журтка жакшы кызмат кылыш үчүн жергиликтүү эл баардыгы макулдугун берип, жерде Адылбек ажекебиз өз каражаттан салып бүтүрүп, ушу элге, журтка кызмат кыла турган Куттубайдын мал базар болсун. Бул жер илгери Сайыз убагында Ош Бишкек, Фрунзе жолу болгон 9 жолун тоом экен. Мына бүгүн ушул бактылуу базар болсун, элге кызмат кылган болсун. Акылбек Аляконович, бүгүн аябай районубузда жакшы самалык болуп атыптыр. Ушул мал базарынын ачылышында администрациянын жардамы, болбосо келишими кандай болду? Ушул жөнүндө бир аз кыскараак айта кетсеңиз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Кыргыз өкмөтүнүн токтому бар 377-чи. Ошол жерде мал базарлар тууралуу талаптар жөнүндө да. Ошол токтомдун негизи мал базарлар калктуу болуштардан 200 метр алыстыкта болуш керек. Ошондой эле жанагы автожолдордон 50 метр алыстыкта болуш керек деген талаптар бар. Андан тышкарыдагы ветеринардык талаптар көп да. Ошол мал базардын ичинде изолятор болуш керек. Жакшы мындай жарыктандыруулар болуш керек. Анан жанагы малдан чыккан кырктарды сиңирип топтой турган жай болуш керек. Анан ошол талаптарга жооп бергендей кылып атайын, биз проект түздүрүп, анан ушул мал базар түшүп атат да. Бул мал базар биз мамлекеттик анан жеке өнөктөштүк катарында неме кылдык. Бул жер негизи жай жер болчу. Анан бизден Жаңжол айыл кеңешинен, айыл өкмөтүнөн сунуштар түштү. Ушул жерде трансформация кылып берсеңиздер, өнөр жай багытындагы категорияга отуруп берсеңиздер, анан биз ушул жерге жеке өнөктөштүк максатында багытында мал базар курабыз депчи. 3 гектар жерде биз ушул трансформациядан өткөрдүк. Баардыгы айыл өкмөтүнүн балансында болот, муниципалдык менчикте болот. Үстүндөгү курулуштарды ошо ишкек аркылуу куруп, анан жердин салыктарын, ушул жердеги ижара акысын да коюшту. Азыркы этапта ушундай келишим түзүлдү. Анан бул жеке ишкер өзүнүн бул жерге жумшаган акча каражатын толук актагандан кийин, анан кошумча жанагы базардан түшкөн кирешеден кошумча тиги айыл өкмөтүнүн бюджетине да акча түшкөн болот. Эң негизгиси бул жерге 3 камера коюлган тат биздин райондук ички иштер бөлүмү менен биргеликте. Ал камера баягы заманбап күчтүү камералар да, адамдын мындай өңүн тааный турган камераларды коюп атабыз. Бул баягыдагы жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн өзүңүздөр билесиңер, былтыркы жылы биздин базарыбызда чөнтөкчүлөр келип бир топ жарандарыбыздын мал Мына ошол максатында да камералар болот, анан толук жарыктандыруу болот да. Мал сатылып аткан жерде мындай тамак аштар сатылбаш керек да, бир 200 метр алда калыс болуш керек. Ошол максаттан ушул базардан мал сатылган жерден 200 метр аралыкта атайын ушул жана биздин соода саттык кыла турган жарандарыбыз бар да, базарда соода саттык кылышып, күнүмдүк оокат салып аткан жарандарга дагы бастырмаларды салып, ошолорго дагы жер бөлүп коюшту да. Шаардын ичиндеги мал базар санитардык нормага туура келбейт. Себеби жана калктуу конуштан 200 метр деген жерине такыр туура келбейт. Тегерегин бар, турак жайлар болуп калды, мамлекеттик мекемелер бар. Буянда болсо Бишкек Ош жолу, анан ошол жерде бир кооптуу нерселер жаралып атат да, жол кырсык болуп кетиши. Ошол мал базар жөнүндө айтып калбадыңызбы? Токтогул шаарында бүгүнкү күндө жайгашкан мал базардын
жалпы эл ошонун тагдырына бүгүн мындай ойлонуп атат да, кантебиз биз кайсыл жакка жылабыз, кантип оокат кылабыз, ошол жерде жеке ишкер жада калсам бир канча каражатын салгам деп ушундай талаш маселелер болуп атат да. Ошол мал базар боюнча өзүңүздүн так оюңузду айтсаңыз, кандай чекит коюлат, анын тагдыры кандай болот? Эми мал базар ошол биз ошол жердеги жана тегерегинде жарандар, сиз айтып атпайсызбы, соода сатып кылган жарандарга ушу шарт түзүп берели деп, мына бул жерден дагы жер берип атабыз. Үч жерге келип соода саттыктарын кылса болот. Мына базардын ээсине да айтып атабыз, айыл өкмөтүнө да айтып атабыз. Ошол биздин эски базардын тегерегинде жарандарыбыздын биринчи кезекте жер менен баягы жумуш менен камсыз кыласыздар депчи. Анан эми ал жерге мал базарды өзүңүз жакшы билесиз. Быйыл сатып алышты го азыркы ишкерлерчи. Жаңы ишкерлер сатып алышты да. Анан мында бир чатак болуп жүрөт. Ар жакта соттошуу иштери бар. Анан мага келгенде мен ал жигиттерге айткам, ушундай жана токтомго туура келбейт. Санитарлык нормага туура келбейт. Муну акыры жаңы мал базар түшкөндөн кийин биз мындай жабабыз. Ошон үчүн сиздер эмтеден ойлоно бергиле. Башка кандай бизнес кылса болот ал жерде. Ал жерге башка мындай бизнестерди кылып кетсе болот да, нормага туура келген бизнестерди кылып кетсе болот. Ошондой эскертип бергенбиз. Анан көп акча убашт этпейбиз дегенбиз да. Демек эскертүүлөр болуптур. Өз эскертүүлөр болгон. Анан ветеринария башкармалары тарабынан кат түзмө дагы берилген да. Ушундай мал базар кийин көчөт, мындай жумшаңыздар депчи. Анан эми ал тегерегинде элдер бизди ойлоп атабыз, буюрса бул жерден жумуш орду менен камсыз кылабыз. Кыргыз өкмөтүнөн 377 токтом чыккан. Ошого жооп бере турган бүт стандартка жооп бере турган базар ачылды. Мына населениядан эл жашагандан 200 метр алыста болуш керек. Өзү азыр 200 метрден дагы алыс болуп турат. Андан сырткары мына ичинде бүт ветеринардык талаптарга жооп бере турган болду. Дезамат, ветеринардык кабинет, ошондой эле яма беккара ушулар болуп ветеринарга жооп бере турган болуп саналат. Рахмат. Кийинки суроом, өзүңүз билесиз, Токтогул шаарында бүгүнкү күндө мал базары бар. Мына ошол жөндө да бир кыскараак айта кетсеңиз, ал ветеринариялык талаптарга жооп береби? Эмне үчүн бул жака мал базар ачылып калды? Ошонун жабуунун кесепетиндеби? Ушул токтом боюнча да токтоло кетсеңиз, ошол мал базарды жабуу боюнча келди беле, же талапка жооп бербейт, же бөлөк профилди иштесин дегенби? Ал жакта жакшы суроо. Ал жакта эски базарда болчу, жана эски базар Токтогул центринин ичинде болуп калды. Талаптарга жооп бербейт. 377 токтомго жооп бербей турган базар болуп калды. Себеби дегенде ал жерде столовый эл жашаган жер ушул 75 метр, 50 метр эле болуп калды. Талапка жооп бербейт. Ошондуктан биз ал базарды жапкан турабыз. Анын үстүнө дагы элдин талап арыздар түшкөн, элдин талабы бар. Алгыла деп. Бүгүн Жаңы Жол айыл өкмөтүндө жакшы саамалык болуп атыптыр. Сиз кыскараак айта кетсеңиз, эми бул айыл өкмөткө инвестиция катары кирди деп мен эсептейм да. Канча көлөмдө кирди жана келишимдер кандай түзүлдү? Кыскачараак айта кетсеңиз. Бул мал базары ачуу Токтогул райондук администрациянын акими Акылбек Алиакунович тарабынан 1 жыл мурун тапшырма берилген. Өкмөттүн токтомуна ылайык ушу мал базарды айылдык конуштардан мындай шарты менен акыркы типтеги мал базар куруу боюнча биз ушу жер карап таптык. Жерди Токтогул райондук администрациясы тарабынан трансформациядан чыгардык, кортундулар бүт берилген. Анын негизинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамынын негизинде биз ушул мал базарды бүгүн ачып атабыз. Бул сессияда каралды. Мал базар арендага отургузулду. Мал базар муниципалдык мал базар. Эми Кудай буйруза бул ишке кириши баштаса, өкмөткө дагы, элге дагы чоң пайдалар келет. Суммасы 12 миллиондун тегерегинде болду окшойт. Мен суммасынан жаңылышым мүмкүн, бирок 12 миллиондон сал ашыгыраак инвестиция тартылды мал базарга. Райондун акими айта кетпедиби? Бул чоң долбоор болду, мамлекеттик жеке өнөктөштүк болду деп. Демек, канча жылга чейин бул иштейт жана ошол иштеп бүткөн мөөнөтүнөн кийин тагдыры кандай болот? Бул администрациянын башчысы айтып кеткендей эле, бул эми мындан кийин азыр арендага олтургузулду, налогтору төлөнүп турат. Андан кийинки жылдары мына азыр өзү вложить этилген инвестиция чыккандан кийин бул мен ойлойм, как өкмөт башчы катары бул муниципалдык базар тең иштейт. Жеке ишкер менен ушу түшкөн пайда өкмөткө да түшөт, жеке ишкерге да ушундай кылып сессияда биз караганбыз. Эркин Асқанович, сизге акыркы суроом болсун.
бул жеке өнүктөштүк деп бир эле адам менен түзүп калды да ошол эле убакта райондун ичиндеги мен деген ишкерлер биз да калмакпыз, бул жер эмне үчүн аукционго коюлган жок деген суроолорду коюп атат да. Ушул тапта бир жооп берсеңиз. Бул жерде кызыкчылыктар кагылышкан жокпу? Бул туура суроо берип атасыз. Бул биз муну жеке өнөктөштүк, мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамынын негизинде кылдык. Бул бала Адылбек аке мурдада базар ачкан. Ал базары мыйзамга, талапка жооп бербендиктен жолдун жээгинде азыр песке болоко айланып, айыкте бөлөк ишкериге берилди ал. Бул жер жеке биз инвесторлорду издедик. Ушу Адылбек аке бизге туура келди, сессияда каралды, сессиянын чечими менен ушул жака берилди.